Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бұл дүниенің табиаты ачуусу менен таттуусу бирдей жүрөт. Ошондуктан кайсы бир адамдын башына ушул дүниенин жашоонун ачуулугу, кыйынчылыгы, кандай бир проблема башына келген болсо, эмне кылыш керек? Канткенде ошол кыйынчылыктан, проблемадан кыйналбай өтөт. Ошол текшерүүдөн кыйналбастан, жүрөгүнү кыйнабастан өтөт. Ошол туурасында сиздерге 9 нерсени айтабыз. Ар бирибиздин башыбызда бир күн ачуу, бир күн таттуу жашоонун табияты ушундай. Эгерде башыбызга ушундай кыйынчылык келген болсо, ушул 9 нерсени эстегенге, аткарганга аракет кылабыз. Ой жүгүрткөнгө ушул нерселерге. Алардын эң биринчиси ушул кыйынчылыкка учурап жаткан же кандай бир проблемага учурап жаткан бир эле жалгыз сен эмес. Сенден башка адамдардын бардыгынын жашоосунда байбы, кембагалбы, кандай болбосун, ден соолугунда, үй бүлөсүндө кандай бир даражада кыйынчылыктар бар. Сөзсүз түрдө. Ошондуктан мен жалгызмын, мен эле кыйналып жатам деп ойлогон эң биринчи нерсе. Экинчиси, ла юкаддируллаху шей'ан илля ли хикма. Алла Таалам бул дүйнөдөгү ар бир кубулушту, ар бир жаратылыштын ар бир нерсесини, ар бир минутту, ар бир секундту, ар бир адамдын башындагы болгон окуяларды бекеринен кылбайт. Сөзсүз түрдө ошонун кыйынчылыктын аркасынан жакшылык бар, ийгилик бар, сабыр кылыш керек. Кандай бир даражада Алла Тааланын даанышмандыгы бар. Ошону эске алып, Алла Таалам мага бир жакшылык нерсени тандады, ушул жерде мага кандай бир сабактар бардыр деп ар дайым ушул нерсени эстеп жүрүш керек. Үчүнчүсү, жалибун нафи ва дафи дурри хуаллах, фала татааллaqu илля бихи. Демек, ар бир инсанга жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы бере турган жалгыз жаратуучу Алла Таала. Андыктан адамдардан, башка нерселерден коркпостон, башка нерселерден үмүт кылбастан, жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы жалгыз Алладан деп билип, жүрөктү тынч коюшубуз керек. Алла Таала жакшылыкты каалаган болсо, ушул кыйынчылыктардан жакшылык келет. Эгерде ушул нерседе мен сабак алыш үчүн дагы кыйынчылык бар болгон болсо, Алла Таала пешенеме жазган болсо, ошол кыйынчылыкты көрөмүн деп коркпостон, жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы жалгыз Алла Таала берет деп билүү. Үчүнчүсү, ма асабака лам якун лиюхтиака ва ма ахтака лам якун лиюсибака. Ошол кыйынчылык, жаман нерсе, кандай бир проблема жамандыкка алып барыш үчүн, сени кыйнаш үчүн, же болбосо жакшы нерсе жамандык болуш үчүн, жамандык нерсе жакшы нерсе болуш үчүн эмес, балким Алла Таала пешенебизге жазган, тагдырда жазган. Ошол тагдырды туура кабыл алып, жакшы чечим чыгарып, Алла Тааладан бизге берилген бир ушул даанышмандык катары билишибиз керек экен. Төртүнчүсү, бешинчиси, i'raf haqiqatad dunya tastariyat. Бул дүйнөнүн акыйкатын билиш керек. Бул дүйнө бир күн ачуу болсо, бир күн таттуу, бир күн ийгилик, бир күн анча-мынча кайгы, капа, бир күн сүйүнүч болгон болсо, бир күн капа болушу мүмкүн. Демек, бул дүйнөнүн табияты ушундай. Ушул табиятты туура түшүнгөндөн кийин адамдын жүрөгү тынч болот. Неге? Ар дайым эле мен кубанычта, ар дайым мен сүйүнүчтө, ар дайым эле жыргалчылыкта, ийгиликте жүрүшүм керек деген түшүнүктөн алып болуш керек. Жашоонун табияты ушундай. Кээде андай мындай болуп турат. Алтынчысы, ахсину занна би раббика. Ушул нерсенен жакшы нерсени ойлош керек. Кандай кыйынчылык болбосун, оору, ден соолук болобу, банкрот болобу, кандай бир жакындардын өтүп кетиши болобу, ошол нерсенин артынан жакшылык келип, Алла Тааладан жакшы нерсени ойлош керек, жакшы нерсени үмүт кылыш керек экен. Жетинчиси, ихтияруллахи лака хайрун мин ихтиярика ли нафс. Инсан кээде биз өзүбүз жакын эле нерсени же өзүбүзгө гана тиешелүү болгон нерсени ойлоп, бир нерсени жактырышыбыз мүмкүн, бир нерсени жактырбашыбыз мүмкүн. Бирок Алла Таалам бизге тандаганда, өзү тандап бергенде, биз Алла Тааланын тандоосуна ыраазы болушубуз керек. Ушул нерсени бизге Алла Таала тандады. Алла Тааланын тандоосуна мен ыраазымын. Мага караганда жаратуучу Алла Таалам тандоону мага эмне ылайык экенин жакшы билет деп. Сегизинчиси, куллама штаддатил михна иqtarабатил фараж. Башыбызга келген кыйынчылык канчалык кыйын болуп барбасын, бир нерсени эске алышыбыз керек. Ошол нерсе кыйынчылык болгон сайын, андан кийинки ийгиликтин, андан кийинки жетишкендиктин, андан кийинки Алла Тааланын жардамы жакындаганы байкашыбыз керек экен. Жипти тартсаңыз канчалык даражада тартылышы мүмкүн, тартылып барып акырында үзүлөт. Ошондой эле башыбызга келген кыйынчылык дагы ошондой. Оору болсо дагы, банкрот болсо дагы, келишпестик болбосун, ошол кыйынчылыктын артынан канчалык күчөсө дагы Алла Таалам артынан мага жакшылыкты берет деп, жакшылыктын жакындыгын билишибиз керек экен. Ошондо кыйналбайбыз. Тогузунчусу, ушул кыйынчылыктын кандай болуп чечилип кетишини ойлоп кыйналбаш керек экен.
кээде инсандын ойлоп болгондой, Алла Таала өзү каалагандай, адамдын инсандын оюна, акылына келбеген даражада Алла Таалам ошол кыйынчылыктарды чечип жеңип инсанга жолду ачып коет экен. Ошондуктан Алла Таала кыйынчылыкты кандайдыр берген болсо, ошол кыйынчылыктан дагы Алла Таала өзү каалагандай бир ыкмада чыгарат экен. 10-чусу ар дайым Алла Таалага дуа кылып, Алла Таалага тилеп, сурап туруш керек экен. Эмнеге дегенде, жакшылыктардын бардыгы ошол кыйынчылыктан чыгуунун жолдорунун бардыгы Алла Тааланын өзүндө. Башка адамдарга, башка нерселерге тобокелдин бардыгыны, таянуунун бардыгыны жаратуучудан башкага кылбастан, балким жалгыз Алла Таалага таянып, ошол маселенин чечилиши Алла Таала тараптан деп, Алла Таалага ар дайым дуа кылып, Кудайдан сурап турсак, ошол кыйынчылыкты Алла Таала өзү чечип берет экен. Алла Таалам барыбыздын башыбызда болгон кыйынчылыктарды чечкен болсун, оңойлотуп берген болгон болсун, эч кимдин башына кыйынчылык келбесин деп Алла Таалага сурап дуа кылып кайрылабыз. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.